Озбайт ага. Шунча тигилген, жазда, эрте жазда тигилген малинадан канча аштык көктөбөдү дедиңиз? Kança tüv ektim, cida köy ektim. Bu bir tüp köktegen жок да. Bir tüp köktegen жок, а? Köktegen жок. Эки штук окшойт, мында да дагы бирөө көктөп тур го. Амай бар экен, а? Эки штук экен да. Ушунча малинадан эки штук көктөбөй калган. Калган баардыгы көктөгөн, а? Эрте бар тамырлары, алги немелер ойгон элек эгиш керек да. Билбей көктөп кетет. Көчөттү эрте жазда же күздө тамырлары ойгон элек тиксе тегиз көктөйт. Мына ушул ойду тагам тастыктап атат. Туугандар, бул жерде малина көчөттө техникалык сактоодон тышкары дагы адамдык фактор дагы чоң ролду ойнойт. Ассаламу алейкум, урматтуу Бага Суру Кыргызстан каналынын көрүүчүлөрү. Кутман күнүңүздөр менен. Бүгүн биз сиздер менен малина тууралуу сүйлөшөбүз. Негизинен малинанын стандарттары боюнча сүйлөшөбүз. Тага келиң. Бул киши Козубай деген менин тагам. Ушул кишинин малинасын тартабыз. Ушул малинага мен жалган айтпасам быйыл 3-чү жыл, же 2-чи жылбы? 3-чү жыл. Быйыл канча саттыңыз малина ушул жерден? Эсептебедим го. Жерди алган немесин актады да. Жерди бул жерди сатып алган. Ошол жерге малина тиккен, азыр актады дейт. Кутулупсуз да жерде да. Мында азыр мен бир малина көрүп атам. Суу курбай калып кеткен. Бирок суук таасир этиптир. Так, малина бар экен го дагы эле. Туугандар, бүгүн 20-ноябрь. 20-ноябрда мынакей малинаны жегенге болот мынакей. Тагамдын малинасынын ортондогу коюлган стандарты канча? 1.20дан койдуңузбу же 1.30данбы? 1.30. 1.30дан коюлган. Туугандар, мына ушул стандарт ар кайсы жерде ар кандай. Европада мисалы үчүн трактор менен терген үчүн алар 3 метр аралыкта тегишет. Бишкекте, Чүйдө, Ысык көлдө буларда бир аз салкыныраак, күн жетишпейт, ошондуктан ал жерде стандарт 2 метр аралыкта тегишет. Андан тышкары Чүйдө жер кеңири. Бизде билесиздер, жер тардыгына байланыштуу биз мүмкүн болушунча аз жерден көп мөмө алганга аракет жасайбыз. Ошондуктан биздин стандарт 1.20, 1.30. Кандай дейсиз тагы ушул стандарт? Нормал го дейм. Нормал ичиде кеңири теребиз, мышайт этпейт, кыркканда дагы, тергенде дагы. Кыркканда дагы, тергенде дагы эч кандай чындыгында мышайт этпейт. Азыр келиңиздер. Азыр мына үстү жатып турат, ушуну кыркып алып койсо, бул сонун эле алып калат. Азыр мына ушул стандарттын арасында кирип келатабыз. Көрүп атасыздар, эч кандай бир кыйынчылыгы жок. Тергенге дагы оңой. Эми караңыздар, бул стандарттын эмнеси жакшы? Оң жагыңдагы, сол жагыңды дагы бирдей терип кете аласың. Мисалы үчүн 2 метр аралыкта кылып койсоңуз, элестетиңиз, бу жака 2 кадам таштап туруп бир тересиз, бир аз барып туруп, дагы 2 кадам өтүп туруп, оң жагыңыз тересиз. Андай кылсаңыз, анда бир тараптуу теришке туура келет. Мына ушундай ыңгайлуулуктары бар. Азыр 1.30 стандарт коюлганда күндүн градусу туура тиет. Анан мына бул малиналардын дагы жалбырактары күнгө күйүп кетпейт. Мына ушул стандарт бизге стандарт болуп эсептелет. Биз кол менен теребиз, машина менен тербейбиз. Дагы бир нерсе айтып кете турган нерсе. Туугандар, малинаны тигип атканда ысык жерде жашасаңыз, мына ушул стандарт сиздерге туура келет. Биз ушул стандартты сунуштап келатабыз. Дагы бир айта турган нерсе, азыр бул түштүктөн түндүктү карай катар алынган. Ушунда баягы чыгыш бул жакта болсо, биринчи оң жагынан тиет, анан түштүк жагынан, анан батыш жагынан. Демек, тегиз бири-бирине күн тиет. Демек, жалбырактары өтө ысык, 40 градус, 35 градус болгон учурда жалбырагын уруп кетпейт. Биз азыр буну кырктыңызбы? Кырк элексизби? Кырккам. Ана эмес. Ачып коюпсуз, көзүндө кыркып уже август айында алып чыгып салган. Туугандар, бул стандартта 2 катар зым тартыш керек. Эгерде сиздер зым тартпайбыз дей турган болсоңуздар, анда аралыгын кеңири кылышыңыздар керек. Болбосо малинаны көрүп атасыздар, азыр 2 метрлик малина мына бул жатканда орто жолун жаап калат. 2 катар зым, мына ушул зым жерден 50 см бийиктикте тартылган. Бул жип экен, азыр жөн эле жип тартып коюпсуз, Эки жагынан жип тартып туруп, арасына мынтип байлап коюптур. Мынакей.
Анан үстүнөн зым кеткен мына. Зым кеткен. Күзгүсүнө байлап аптыр дагы эки жагынан керип туруп мындай жип менен тургузуп коюптур күзгүсүнө. Бул эң оңой варианты. Көпчүлүгү ушундай да кылышат. Күзүндө байлап чыкпастан буну ар кайсы жерден 4-5 метрден мына мынтип жип менен эки жактагы жипти байлап койгон мынакей. Кысып байлап койгон. Кандай дагы оңой болот да кууруп чыгышкачы. Эң бир туура айтасыз. Азыр тагам дагы бир ойду айтып атат. Bunun içindeki bayağı kurgap kalgan жазгы малинасы бар да. Ошону мисалы үчүн мынаны кырка турган болсок, мынакей. Муну кырккандан кийин мынанын ичинен оңой тартып жийип келесиң да, мынакей. Болду. Муну ар бирин кыркып байлап жүрбөйсүң. Ошол жагы бар. Азыр күзгү малиналар өсүп жаап турган мезгил, арасынан күзүндө бир аз эңкейип тергенге туура келет. Эгер малинаңыздар боп кете турган болсо, анда арасында кичине менет кылышыңыздар керек. Мектеп айтпай быйылгы улангандар ашылар. Биз азыр алма бактын арасында тигилген малинадабыз. Бизде ушундай культура негизи бардык жерде ушундай. Бакты кылабыз дагы биринчи жаш бакты. Анын арасында малина тиге алабыз. Бизде жер тар болгондо ушундай методду кылышыбыз зарыл. Буларды эмнеге улап таштадыңыз? Вильямский уланыңызбы? Вильямский чындыгында акчасы жакшы болуп атат. Охо, малинаңыз быйыл биягы жакшы болуптур, өскөнүнө караң. Так, мынакей. Быйыл чиканка май айында жасалган, мынакей, туугандар. Чиканка жасалган мына жерден. Мына жерден жасалган. Анан өскөнүнө караңыздар, мынакей. Өсүп барып, мына ушулар мөмө берген быйыл. Мөмө берип бүткөн мынакей. Буларды дагы бир секретин айтып кетейин. Эгерде күздө ушуларды кыркып салбай турган болсоңуздар, анда кар менен мына азыр эле жатып турат. Бир карда эле жатты. Булар вообще жатып калат. Ошон үчүн мыналарды керектүү жерден кыркып койсоңуздар, мына жерден кыркып койсоңуздар, демек кышында жатып калбайт. Тага. Так, күзүндө малиналарга фосфор бериш керек. Себеби бул кышы менен малина уктабайт тамырлары. Жерге сиңип, эрте жазда жаңы өсүмдүн өсүшүнө жакшы азык болуп бере алат да. Эгер кар жаабаганда, анда биз дагы эле малиналарды терип аткан мезгил болот эле да азыр. Мына төккөн кыкты качан саласыз? Төккөн кыкты качан саласыз? Карга чейин салабыз, Кудай кааласа. Карга чейин буйрса салып коесуз. Муну бир жыл коюп күйгүзүп коюп анан салып атасызбы? Мына күйгүзүлгөн дагы мына алат. Наркы свежий экен. Мына уже күйүп даяр болуп калыптыр. Малина ушунчалык күрдүү жерди жакшы көрөт. Эгер гумустуу, кыктуу жерге тиге турган болсоңуздар, бул өтө жакшы мөмө берет. Курт манабада көбүдө. Азыр куртунда жок, уже бул бүттү да. Азыр мынанда да курттардын бардыгы. Вообще курттап кеткен. Паска түшүп кетти да карда. Көрүүчүлөр сиздин малинаңызга албетте кызыгып сурашат. Муну кантип багып атасыз, секрети эмне деп сурашы мүмкүн. Малина боюнча айтсаңыз, кантип караш керек, кантип сугарып атасыз. Мына жаңы быйыл эрте жазда тигилген малина. Эрте жазда менден канча бир ай мурда тиктиңизби сиз? Бир ай эрте тиктиңиз. Азыр мынакей быйыл тигилген малина бою 1,5 метрге чейин. Быйыл берген мөмөнүн издери мынакей. Мына сабактары турат. Ушулардан мөмө берген. Быйыл ушул жерден эле эң жакшы тергенде канча тердиңиз? Бир кара челекте тердиңиз 3-4 кг, бир жөөктөн, бир катардан. Бир катардан жакшы болгондо 2 челектен тердим. Охо. Сиз рекорд кое берипсиз го.
2 çeлекте. Жерге жатып алды да. Буну көтөрүш керек болуп калыптыр уже. Азыр эми зым тартып көтөрөм да. Козубай тагамдын жерин көрсөтөйүн сиздерге. Бу жерде билем, арабан менен таш чыгарып бир канча 3 жыл чыгардыңызбы? 3 жыл ташын терген, азыр ошон сиз дагы мыныкей. Майда таштар. Майда таштары турат, шагылдуу жер. Жалган айтпасам, ушул жерде элгей турган болсо бир 40-50% шагал чыгышы мүмкүн да. Бул азыр үстү. Эгер о астында тола эле бу жер шагал эле. Себеби бул жайгашкан жер мына ушул сайдын тушу болуп калат, тоодон түшкөн. Селдин жолу болгон да бу жерчи. Мына ушул жерде ушундай бак кылып, алма бак кылып, астына малина кылып, анан астына дагы бир картошка да тиктиңиз окшойт бу жерге. Картошка эккен арасы. Мына туугандар. 2 малина алма мынакей. Андан кийин мына неме тиккен быйыл малина. Анан ушул малинадан быйыл жерден доходсуз калбайын деп ортосуна картошка айдап койгон да бу жергечи. Эсиңиздерде болсо керек, былтыркы жылы мына ушул жердеги макаларды жүгөрүн тарткам, ошондо канча эсептедик эле? 8 эсептедик, 11 эсептедик. 12 эсептедик. 12 штук баш бала кучактаптыр да. Чындыгында бул кишиден үлгү ала турган киши да. Дыйканчылыкты катуу кылат. Көрүүчүлөргө эмнени айтпай кеттик. Бүгүн тема жок болчу, болгону ушул стандартты көрсөтөйүн дегем сиздерге. Стандарт ушундай туугандар. Эгер ысык жерде жашай турган болсоңуздар, аралыкты өтө алыс коюдун да кереги жок. Жериңиздер аз болсо, ушул стандартты сиздерге дагы сунуштайбыз. Бизде көчөттөр келатат партиясы менен, бирок көбүнчө заказ менен болгон үчүн келген күндөн баштап эле калбай калып атат да, сатылып кетип атат. Азыр мына ушул малиналар эрте жазда тигилген малина. Кийинки жылга мына ушул 1 штук малина кеминде 3-4 ашып кетсе канча болушу мүмкүн? Уже мына эле 3 болуп тур мынакей. Мына азыр 1, 2, 3, 4, мына жандагы менен 5 экен да. 5, элестетиңиздер, ушул жерде 5те чыккан малина 5ке көйөт да. Мына ушул 1 штук малина бул жерде 5 чайлап чыгат. 5 өсүндө чайлап чыгат. Элестетиңиздер, мына жерден мынага чейин 1 метр аралыкта бир 20 малина болуп калат да. 20 штук малина болуп калат. Туугандар, саламатта туруңуздар. Эмнени айтып кетпеген болсом, комментарийга жазып коюңуздар. Комментарийди сөзсүз окуйм. Видеону сөзсүз уландысы болот. Биз азыр реклама катары эмес, болгон ушул тагамдын кылып аткан ишин өтүп кетип атып, жөн гана тарттык. Сиздер менен Багыстыр Кыргызстан каналы болду. Эгер көчөт керек болсо же кайсы бир малина боюнча түшүнбөгөн суроолоруңуздар болсо, комментарийга жазып коюңуздар. Мен WhatsApp-ыма караганда ушул YouTube-ту көбүрөөк карайм. Ошон үчүн YouTube-тун астына жазып койсоңуздар көбүрөөк окуйм. Тынч аман болуңуздар.